Ya bir 60 жаштагы Маматкул Кабулов фермердин үй бүлөсүндө төрөлүп, жаштайынан эле чарбага жакын болуп бой жеткен. Бирок 10 жыл мурун гисар кою багуу менен киреше көп тапса болоруна көзү жеткен. Койдун гисар түрүн фермерлер асыл тукум деп аташат. Анткени эттүүлүгү жана сапаттуулугу жогору болгондуктан көпчүлүк фермерлер азыр ушул түрүн багууга өттү. Маматкул мырзанын айтымында киреше алыш үчүн жакшылап мээнет кылыш керек эң олу. Жалал Абадта Өсер Тағаев деген бар. Кыргызстан, Средний Азияда биринчи орунда турат. Олар менен каттабыз бар, ошолор менен сүйлөшүп, анан ошол предлагат кылды. Мына шу койго өт деп. Анан ошонун сөзү менен ошол киши көп жардам берди. Койлордон, кочкорлордон, анан пайда зыяндарын, жол жоруктарын үйрөттү. Ошонун сөздөрү менен анан биз дагы бала чакабыз менен, семьябыз менен өттүк. Ушул ар бир койго 300 граммдан эсептеп 500 койго ушу 150 килограмм салабыз. Алты жүз кой күнүнө бир убак 200 килограммга жакын жем жейт. Жазынды апрель айынын тарта кеч күзгө чейин Алай районунда багат. Жыл сайын февраль айында койлор төлдүп баштайт. Ушул мезгилде бир койго күнүнө 1 килограмм жем берилет. Койдун эттүү болуш үчүн мындан сырткары өз убагында дарылап, анын саламаттыгына көңүл буруу зарыл. 7-8 жакшы уколдору бар. Аркыл жаман ооруларга каршы. Ошону ар бирин калтырбай уколдотобуз. Анан жаз күз бир ушундай күчтүү дарыларды беребиз. Анан жууйбуз аппараттар менен. Койлордун ошол жаз күз жакшы эле ушундай дарылап койсок, кийин койдо оору болбойт да. Кой али почти өлбөйт да. Бир кокустуктан эле таш-баш тийип, путусу сынып өлбөсө, кокустуктан өлбөсө, анан ооруп өлбөй турган положенияда алып жүрөбүз да, жакшы карап. Фермердин айтымында койду канчалык жакшы жемдесе ошончолук эттүү болот. Бирок жем чөптүн кымбаттыгы кышкысын түйшөлтөт. Жакынкы күндөрү койлор төлдөп баштаса, жемди дагы көбүрөөк берүү зарыл. Учурда 2 убак чөп берип, күндүзү талаак алып чыгат. Кечкисин 1 убак жем берилет. Анан азыр жемдер эми өзүңөр билип атасыңар, азыр бир пресс 250 сом, 1 килограмм жем 25 сом болуп атат. Бизге ушу өкмөт жагынан кичине ушу суулуу жерге жардам кылып, ушу жем чөпкө кичине жардам кылса, анан буягын кыйланбай эле алып кете берет эле. Жайлоолорубуз, жайыттарыбыз жакшы эле, оягынан проблема жок. Маматкул мырза гисар коюн өстүрүп, андан соң сатыкка чыгарат. Фермердин жылдык кирешеси 1 миллион сомдон ашат. Учурда өстүргөн койлорун сатып жаткан кези гисар кою асыл тукум деп кымбат баага сатылат. Фермердин айтымында учурда өлкө аймактарында интернет аркылуу эле кардаралар чыгып жаткан кези Ош, Баткен, Ысык көл жана Нарын областарына көп ап кетет. Канды биз өмүр бойло кой багып келдик. Анан бу гисар койго өткөнүбүзгө 10 жыл болду. Ошо бизден мурунку баккан, ошо бизден чоң, өзүңөр да жакшы билесиңер, Жалал Абадта Өсер Тағаев деген бар. Кыргызстан, Средний Азияда биринчи орунда турат. Олар менен каттабыз бар, ошолор менен сүйлөшүп, анан ошол предлагат кылды. Мына шу койго өт деп. Анан ошонун сөзү менен ошол киши көп жардам берди. Койлордон, кочкорлордон, анан пайда зыяндарын, жол жоруктарын үйрөттү. Ошонун сөздөрү менен анан биз дагы бала чакабыз менен, семьябыз менен өттүк. Бирок өткөнүбүзгө 10 жыл болду, 10 жылдан бери жаман эмес, жакшы. Мунун эми гисар кой, общий эле койго мээнет дайым. Күнү түнү 24 саат мээнет кыласың, анан ушунун аркасынан жакшы күндөрдү көрөсүң. Мээнет кылбасаң эч каерде нан жок.
Азыр биз эми 300 граммдан эле жем берип атабыз ар бир койго. Эми эртең туугандан кийин 20 февралдан баштап ушу 1 килога чейин жем беребиз. Анан азыр жемдер эми өзүңөр билип атасыңар, азыр бир преси 250 сом, 1 килограмм жем 25 сом болуп атат. Бизге ушу өкмөт жагынан кичине ушу сулуу жерге жардам кылып, ушу жем чөпкө кичине жардам кылса, анан буягын кыйланбай эле алып кете берет эле. Жайлоолорубуз, жайыттарыбыз жакшы эле. Оягынан проблема жок. Жайындасы ушу алай жайлоосуна Сарташка ошол жака барып жайлайбыз. Жайыттар деле жакшы, оякта деле айыл өкмөттө, жайыт комитеттери жардам берет. Жайыт кеңир эле. Азыр эми 600 кой бар азыр ушу жерде. Биз эми буну этке сата албайбыз. Булар асыл тукум. Буну ушу элдер азыр ушуну көбөйтөбүз деп ушу элдер келип, өздөрү келип алышып турат. Анан биз бул этке саткыдай болсок, бул койлар кыйматыраак да, этке актабай калат. Анан ар бир адамдар эми 1ден, 2ден, 10дон, 20дан сурап келип ушундай койго өтүп атабыз эми азыр. Ал сандан көрө сапатына дегендей болуп, элдер баары эле кызыгып алып көбөйтүрүшүп атат. Чыгымын кеңири актайт. Мээнетти жакшы кылса эле чыгымын 2 эсе, 3 эсе актайт. Жакшы. Жылына bir uшу солуктан 15 миң, 20 миң пайда кылса болот. Эми одан тышкары жеген оту, жеми, жайыттын акы, койчунун актарын чыгарып эми эсептебедик, эми 15-20 миң прибыль берет. Ар бир туар кой 15-20 миң сомдон. Жылына канчаны сатасыз? Жылына биз эркектерин полный сатабыз да. Мисалы 300-400 козу алгыдай болсом, 200 средний эркек болот да. Эми онун 20 миңдиги бар, 30 миңдиги бар, 40 миңдиги бар. Кудайга шүгүр, эми 3-4 семьяны кеңири эле багып, жакшы тирикчилик кылып, эл катары жасасак болот. Кредит десек, мисалы үчүн кредитке деле неме кылышпайт, жок дебейт. Бизге просто ушу суулуу жерден жардам берсе өкмөт. Суулуу жерден биз жем чөпкө өтө кыйланабыз. Азыр бир пресибиз 250 сом болуп атат. 1 килограмм жемибиз 25 сом болуп атат. Буну биз ошо саткан прибылыбызга ошо жем чөп алып эле ошондой болуп көбүрөөк расход болуп кетип атат. Бизге ошо кичине суулуу жерлерден жардам кылса, өзүбүз жем чөп эгип сал бизге жеңилдик болот эле да.